Адам баласы байыркы палеолит доорунда таштан, ал эми эолит доорунда чоподон ар кыл чырактарды жасап келишкен. Ал эми кийинчерээк бул чырактар кадимки жука темирлерден жасалып, ичине май коюлуп, ал тургай билик дагы орнотулган. Ал эми кийинчерээк тактап айтканда бүгүнкү биздин доордо дал ушул чырактардын канчалык деңгээлде маанилүүлүгү бар деп жатсаңыз жаңылышасыз. Себеп дегенде дал ошол чырактар улам жаңыланып жасалып отуруп, бүгүнкү күндөгү электр чырагын берип жаткан чагы. Дал ушул электр чырактарын жасаган азыркы азаматтар бар экен. Анда кеп башынан болсун, кызматыңызда болсо, мен Айгерим Токтоналиева. Саламатсыздарбы? Башында бизде жок эле бул материал. Андан кийин анан пайда болду. Алып келе башташты спроска жараша. Ошентип таап келип жасап баштадым. Эң биринчи өзүмдүн кызыма жасап көрдүм. Анан аны сүрөткө тартып интернетке кирип койдум өзүмдүн Instagram баракчама. Кирип койсом, аяктан кызыгып заказ келе баштады, заказдар. Андан кийин анан ошентип заказ келип, заказ алып иштеп баштадым. Эми бул мен муну кандай основной жумуш катары эсептебейм. Бул менин хоббим да. Өзүмө жагат. Мен мындан пайда табайын деп эметпейм, мындай жасабайм да. Өзүнүн расходдорун жабат. Бирок мындай жакшылап иштеп, көңүл бөлүп, өзүнчө алектенсе, алып келет, прибыль алып келет. Өлкө боюнча кооз гүлдөрдүн формасында чырак жасаган ишкер айымдардын атайын тобу бар. Ал топто жалпысынан 200гө чукул кыз-келиндер эмгектенип, электр чырактарын ар кыл өңдө, ар кандай кооздукта кардардын талабына жараша жасап келишет. Дал ошондой ишкер айымдардын бири Нарсулуу Молдалиева. Нарсулуу 34 жашта, кесиби боюнча бухгалтер, 2 баланын энеси. Учурда эмгек эргүүдө, а бирок каарманыбыз убакытты текке кетирбей, ишкерликтин көзүн таап алган. Сиздер көрүп жаткан бул чырактар эң арзаны жок эле дегенде 1500 сомдун тегерегинде. Аны жасоого кеткен чыгымдар чырактын көлөмүнө жараша. Каарманыбыз буга чейин кадимки атлас кездемесин колдонуп, үйлөнүү үлпөт тойлоруна гүл жасап келген. Ал эми чырак жасоону интернеттен көрүп эле үйрөнүп алган. Чырак негизи изолон деп аталган материалдан жасалып, эгерде жакшы урунса 80-90 жылга чейин тура берет. Азыр биздин Бишкекте бар. Муну атайын заказ менен Россиянын Ижевский деген шаарынан келет. Ижевский изолоновый завод бар, атайт, заводдон чыгып келет. Булар рулон менен келет. Ар кандай өңдөрү бар, ар кандай түстө. Жана айтып кеткендей эле мындан эч кандай жыт чыкпайт, зыянсыз. Балдарга дагы, кичинекей балдарга да эч зыяны болбойт, аллергия келтирбейт. Рулондо мен рулон менен заказ берип көргөн эмесмин, бирок рулондо 100 метрден болот. Өзү метрин биз ар кандай алабыз. 170 сомдон, 190 сомдон ар кандай. Бул өңүнө жараша келет. Актары бир однотонныйлар актары 170ден келет. Мындай цветнойлор сары бар, розовый бар дегендей. Алардын баасы бир аз кымбатыраак болот, 20 сомго. Бул негизи ар бир гүлдү жасаарда ар биринин өзүнүн размерлери болот. Анан размерге жараша ар бир лепестокту жалбыракчаларын кесип алабыз. Анан ошол мурун мен ар бир изолонду 4 буштук кылып кесип алып, анан кесип дайындачу элем. Кийин өзүмө оңой жолун таап алдым. Мынтип шаблон кылып алдым. Даяр шаблон кылып, муну дагы кагазга өзүм чийип алып, даяр кылып кесип алып, андан кийин анан бул жакка коюп, четинен сызып алып эле, мындай эме менен иштей беребиз. Кесип кескенде анан мындай формалар болот, ар кандай размердеги. Анан ушуларды формага келтирип,
анан гүл жасай баштайм. Керектүү делген материалды сатып алган соң, анын бетине даяр жалбырактын жана гүлдөрдүн ар бир бүртүкчөлөрүнүн сүрөттөрүн тартып алуу кажет. Бул үчүн күнүмдүк турмушта колдонулган тиш тазалоочу таякчалар керектелет. Жыгач таякчалар материалдын бетин булгабай, даана так кылып чийип алууга көмөктөшөт. Мындай шаблондорду коюп, мындай чийип алам. Бул жалбырактарды дагы өзүм формасын келтирип, кагазга биринчи аябай чийип, катуураак картон кагазга көчүрүп алам. Кагаз баары жыртылып калат экен. Бул кичирээк эмелери, ар кандай ошо гүлгө кете турган, керек боло турган детальдарды ошентип чийип алам дагы биринчи, анан кесип алам. Кийинки баскыч кесип алуу болуп саналат. Кесип алгандан калган майда бөлүкчөлөр таштандыга кетеби деп кабатырланбаңыз. Алардан да кичине гүлдөр жасалат. Биринчиден бул светильниктерге жанагы токту экономдой турган лампочкалар тагылат. Мен негизи өзүм 3 ваттыктарды эле колдоном. 3 ваттык лампочкаларды. Андан обычный биз колдонуп жүргөн лампочкаларды колдонгонго болбойт. Анткени бул өтө ысып кетсе, бул материал эрип кетиши мүмкүн, формасын жоготуп коюшу мүмкүн да. Албетте, светильник керек. Айрыкча жаш балдары бар үй-бүлөлөргө керек. Светильник түнкүсүн балдарды карап турганга. Мен буга чейин деле үйрөтүп келгем. Өзүмдүн мен гүл жасаганымды билгендер адамдарга үйрөтөм дайыма эле. Туугандарга, тааныштарга, кошуналарга келишет, үйрөтүп көргөзүп берем. Чырак жасоого керектүү делген бөлүкчөлөрдүн баардыгы кесилип бүттү. Эми аны формага келтирүү аракеттери көрүлө баштайт. Формага келтирүүдө желимден жасалган тоголок буюм, курулуш иштеринде кеңири колдонулуп келген үйлөмө кургаткыч керектелет. Кургаткычты туура пайдаланбаса, колду күйгүзүп алуу толук мүмкүн. Себеби ал 400 градустан 700 градуска чейинки ысыктыкта иштейт. Формага келтиребиз бул кесип алган жалбырактарды, гүлдүн жалбырактарын. Мындай шар колдонобуз, плафон. Бул атайын тоже Россиядан алынып келинет, заказ берип алабыз. Бунун ар бир штугун 150 сомдон сатып алабыз. Мунун ичинде атайын паспорту менен келет. Паспорту болобу? Бунун да паспорту болот. Бул деген буга лампочка такканда 6 ваттка чейинки гана лампочкаларды такса болот. 6 ваттан өйдөңкүлөрдү такса, бул дагы эрип кетиши мүмкүн да. Азыр форманы бул фен менен келтирип алабыз. Бул деген строительный фен болот. Изолонду ушуга ысытып алып, анан форма келтирип баштайбыз. Жакшылап ысытып алабыз. Жумшак болуп, ийилчек болуп калат экен, Ийилчек болуп калат. Мындай неме болуп калат да. Мындай десем, лунка болуп калат. Андан кийин алып, анан четтерин формага келтирип баштайбыз. Колго эле кадимче. Колго эле, ар кандай кылып эле, бурап эле лепестокторуна окшоштура баштайбыз. Болгондо Чычнакай болуп калды. мындай формага келип калат. Жалбыракты негизи атайын молд болот. Мен молд заказ бергем, бирок тилекке каршы жолдо келатат. Жетишпей калды. Силердин съемкаңарга. Анан мондай изин түшүрүп алыш үчүн, жалбырактын изин түшүрүп алыш үчүн мен мондай тарелканы колдонуп атам, пока үйдөн азырынча. Убактылуу. Анан ушуну жалбыракты ысытып алып, кийин изин түшүрүп алабыз. Изи жакшы эле түшөт экен да бирок, Жакшы түшөт. Бул материал аябай тил алчак материал. Көп эле нерсени биринчи эксперимент кылып көрөм. Анан кийин бара колдонулуп калат да ошол нерсе.
Бардыгы даяр болгон соң гүлдү бириктирүү кажет. Бул үчүн ысык желим керектелет. Нарсулуу Молдалиеванын айтымында ар бир жасалган гүл ар башка өзгөчөлүккө ээ. Алар бири-бирине окшобойт. Жасап жүргөн адамга бул нерсе дароо эле байкалат дейт. А бирок бизге бул гүлдөр бардыгы эле бажырайып бирдей сезилди. Балким Нарсулуу Молдалиева дал ошондой артыкчылыктарын көрө билгендиктен жасап жатса керек. А эң негизгиси адам канчалык жан дүйнөсү менен берилип жасаса, гүл да ошончолук көрктүү болот экен. Бул формага келтирип алгандан кийин жалбырактарды бул жана айтып өткөн плафонго чогулта баштайбыз. Эмненин жардамы менен чогултабыз? Бул клей пистолет. Орусча айтканда горячий клей деп коет. Ошону ысытып алып, ошонун жардамы менен клейтеп баштайбыз. Чаптап. Бул экоону формага келтирбейбиз, түз бойдон эле калат. Анткени эң бутондун эң башындагы неме түйүлдүгү кандайча айтсак болот. Ушундай болот да. Көрүп алып эле чаптап кете беребиз. Жардам керекпи? Жок. Негизи ошолго чапталат. Аягында бириктирилет баары. Чаптайбыз. Буну дагы ар кандай диаметрде чийип алып, анан кийин кесебиз да. Эң кичинеси ошо кичинекей диаметрдегилер болот. 13-14 сантиметр диаметрде болот. Ар кандай кылса болот, ар кимдин. Бүттө ушинтип эле буга чаптап кете беребиз. Ар бирин чаптап тегеретип эле кете беребиз. Чырак коюла турган ылдыйкы бөлүгүн да ишкер айым өзү колго чогултат. Анда кадимки патрон, электр зымы жана токко туташтыруучу айры бекилет. Бардыгын кураган соң жалбырактарын чаптап, электр зымын жашыл түстөгү материал менен ороп коюшат. Кураштыруу калды. Мунун эми лампочкасын тагабыз. Бул жака лампочкасын тагып. Кандай кубаттуулукта лампочка? Бул 3 ватт LED лампочка колдонобуз атайын 3 ватта. Мен негизи 6 ваттка чейин колдонсо болот, бирок мен баары бир баягы сатып алуучулардын, колдонуучулардын баягы коопсуздугун ойлоп, дайыма 3 ваттык гана сатып алам. 3 ватт лампочкаларды гана колдоном. Бирок бекитип коебуз. Биздин чырагыбыз Дүйнө жүзүндөгү эң алгачкы чырактар байыркы Греция менен Римде пайда болгон. Анда чырактарга зайтун майы куюлуп, чопо жана коло колдонулган. Ал эми кыргыз эли сөөктөн, чоподон жасашкан. Керосин пайда болгонго чейин анын ордуна сызгырылган май коюлган. Бара-бара жөнөкөй май чырак азыркы электр чырагына чейин өзгөргөн. Чырак, электр жарык, электр лампа, шам чырак болуп бир канча топко бөлүнөт. Чырак бөлмөнү, имаратты, ачык жайды, атайын аянттарды, айрым буюмдарды жарык кылуучу буюм катары адам баласынын жашоосунда кеңири колдонулат. Жарыктандыруу буюмдары техникалык, экономикалык, эстетикалык жана монтаждоо, эксплуатациялык талаптарга жооп берип, коопсуз жана ишенимдүү абалда иштейт. Чырактар жалпы жана айрым жерлерди жарык кылуучу болуп бөлүнүп, асма, шипка, дуалга орнотулма, столго, полго коюуга ылайыкташкан. Көркөмдүк жагынан баалуу өзгөчө чырактар сувенир катары пайдаланылып, дүйнө элинде кеңири колдонулуп келет.
Нарсулуу Молдалиеванын жасаган чырактарынын башка чырактардан айырмасы электр тогун аз өлчөмдө жейт. Жасап жатканда жана бүткөндөн кийин деле эч кандай жагымсыз жыт чыкпайт. Бөлмөгө өзгөчө кооздук берет. Ал эми аны жасоо бардык эле адамдын колунан келет. Ал тургай мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар да жасаган учурлар көп эле кездешет. Эң башкысы чырак гүл формасында жасалгандыктан адамды стресстен алып чыгып, аң сезимин жакшыртат дейт. Мен үйдө төрөп отурганда обычно айтат го, пострадовой стресс деп, депрессия деп, менде андай болгон жок. Анткени мен өзүмө ушул кандай десем, хоббини таап алдым. Өзүмө жаккан ишти. Мен антип кыйналган жокмун, антип нервничать эткен жокмун, капа болгон жокмун. Наоборот, балдарым, күндүз балдарымды карап, анан түнкү бул иш менен түнкүсүн в основном алек болот элем да. Түнкүсүн ошо балдарымды уктатып коюп, жасап отура берип, кантип таң атып калганын билбей калган күндөрүм болду. Жогоруда биз айтып өткөн топто бир гана чырак жасагандар эмес, майрамдык гүлдөрдү жасагандар да бар. Анын бири Элнура Мырзаканова. Учурда Арабаев атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Япон таануу бөлүмүндө 3-курстун студенти. Элнура гүлдөрдү кадимки жука кагаз майлыктардын жардамы менен жасап келет. Айтымында бул иш майда болгону менен студенттер үчүн эң чоң пайда. Бир гүл чамбар жок эле дегенде 500 сомдон жогору бааланат. Ал эми аны жасоого анча деле каражат кетпейт. Майда жумуш болсо дагы чындыгында байгыл жыйынтыгын берет экен. Билинбеген менен байгыл басып жүргөн байгыл карманный расход деп коет эмессизби? Студент болгондуктан байланыштуу көбүрөөк кетип калат экен. Ошол себептерден байгыл буйрутма аркылуу дагы басып турганга дагы акча тапса болот экен. Жана кеңеш берип кетмекмин. Бул иштерди аркалоого колдун күчү, убакыт жана көздүн майы коробой койбойт. А бирок ага карабастан адал эмгек менен мээнеттенип келе жатышкан бул азыркынын азаматтары.